Жалал Абад областында Дүйнөлүк банк тарабынан каржыланган Кыргызстанда жаратылыш кырсыктарынын тобокелдиктерине туруктуулукту жогорулатуу долбоорунун алкагында модернизациялоо иштери жүргүзүлөт. Аталган долбоордун алкагында 3 мектепти куруу жана 2 мектепти реконструкциялоо пландалууда. Алар Сузак районундагы 3 мектепте жана Базар Коргон районундагы 2 мектепте модернизациялоодон кийин бул мектептер жер титирөөгө туруктуу болуп, жылуулук үнөмдөөсү жогорулайт жана ден соолук жактан мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн ыңгайлуу шарттар болоору белгиленди. Долбоорду көздөгөн негизги максаты мектептерде жер титирөөдөн туруктуулугун жогорулатуу, энергия эффективдүүлүгүн технологияларды өздөштүрүү, суу менен камсыз кылуу жана санитардык менен гигиеналык жагдайды жакшыртуу. Белгилей кетсек, коомдук талкуулар мектептерди куруу жана реконструкциялоо боюнча долбоорго чейинки документтерди талкуу жана бардык кызыктар тараптардын пикирлерин эске алуу менен Эрик долбоор тобунун демилгеси менен уюштурулган.